3 окууда кабыл алууну сунуштайт. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет, социалдык саясат боюнча комитет, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Жусупбекова Надира Санташевна, билим берүү жана илим министринин орун басары. Чакырылгандар: Мазгачева Виктория Андреевна, Бишкек шаарынын вице-мэри, Кузнецова Татьяна Анатольевна, Газпром Кыргызстан жалпы билим берүү мектебинин директору. Сөз баяндамачы Жусупбекова Надира Санташевна берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. 2022 жылдын 2 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы жалпы билим берүү уюмунун ишинин шарттары жөнүндө макулдашуу жалпысынан Кыргыз Республикасынын конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерине шайкеш келет жана Кыргыз Республикасы катышкан жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин ченемдерине карама-каршы келбейт. Бул макулдашуу Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүргүзүү жана окууну ийгиликтүү аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөргө эки үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын күбөлүктөрүн берүү максатында иштелип чыккан жана кабыл алынган. Мындан тышкары макулдашууда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарды, социалдык жактан аярлуу үй бүлөлөрдүн балдарын, ошондой эле окууда мыкты жетишкендиктери бар балдарды окуучулардын жалпы санынын 20%-дан ашпаган квота боюнча акысыз окууга кабыл алуу укугу каралган. 2022-2023 окуу жылына бул квота боюнча мектепте 125 окуучу билим алып жатат. Бул окуучулардын тамак ашына жана окуусуна кеткен чыгым жыл аягында 26 миллиондон ашык сомду түздү. Бул чыгымдарды мектеп Газпром Кыргызстан коомдук фонду көтөрөт. Белгилей кетчү нерсе, макулдашуунун 8 беренесине ылайык Кыргыз тарап мектепке окуу жайды жайгаштыруу жана ишмердүүлүгүн камсыздоо үчүн Газпром ачык акционердик коомунун каражаттарынын эсебинен курулган. Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын Токомбаев көчөсүнүн 23-11 дарегинде жайгашкан мүлүктүк комплексти чектеш аймагы менен кийин узартуу мүмкүнчүлүгү менен 20 жылдык мөөнөткө акысыз колдонуу укугун берет. Аталган мүлк комплексинин ээси Бишкек шаарынын мэриясы болуп саналат. Ошол себептен 2019 жылдан бери Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы менен мектеп Газпром Кыргызстан коомдук бирикмесинин ортосунда түзүлгөн ижара келишиминин негизинде мектеп Газпром Кыргызстан жыл сайын Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетине ижара акысын төлөп келет. Ижара акысы 2022 жылга карата нарыктын өсүшүн эске алуу менен 25 миллиондон ашык сомду түздү. Ушуга байланыштуу аталган мүлктү Газпром Кыргызстан мектеп коомдук бирикмесинин акысыз негизде өткөрүп берүү Бишкек шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүнүн кыскарышына алып келерин белгилей кетүү керек. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 45 беренесине ылайык бюджеттер аралык мамилелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен байланышкан кирешелердеги жоготууларын же бюджеттин кошумча чыгашыларынын ордун толтуруу принцибине негизделет. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 6-7 жана 8 беренелерине ылайык макулдашууга ага тараптар кол койгонго чейин мамлекеттик органдар, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясы менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин тийиштүү комитеттери менен макулдашылган. Бюджет, экономикалык жана каржы саясаты боюнча комитеттин 2022 жылдын 16 майындагы чечими, эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 25 апрелиндеги чечими жана социалдык саясат боюнча комитеттин 18 майындагы чечими. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11 беренесине ылайык макулдашуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан ратификацияланууга жатат. Бул макулдашууну ратификациялоо Бишкек шаарынын бюджетинин киреше бөлүгүн кыскартууга алып келет жана бул терс финансылык, экономикалык кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Башка терс социалдык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт. Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламентинин 53 беренесинин 13 пунктунун 6 пунктчасына ылайык 2022 жылдын 2 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы министрлер кабинети менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы жалпы билим берүү уюмунун ишинин шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун жогорку кеңеш тарабынан карап берүүңүздөрдү суранабыз. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбооруна суроо жооп сунуш барбы? Жок, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбооруну 3 окуудан карайбыз. Тийиштүү фракциялардан, топтордон чечимдер бар.
Суроо барбы? Айдарбеков Чыңгиз Азаматович. Рахмат, урматтуу төрага. Тактоо эритинде, урматтуу баяндамачы. Келишимдин алкагында силер бизге корутунду берип коюп, кабинет министрлер корутундусунда так жазып турат. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү тек чектелген балдарга окууга мүмкүнчүлүк берилет деп жазып турат. Мүмкүнчүлүк берилет. Милдеттүү түрдө мындай ченем жокпу? Кандайдыр бир квотаны бөлүнгөн эмеспи? Жок, 20% ошол квота макулдашууда турат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ушул мектепте жалпы окуучулардын санынан 20% квота ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга берилет. 20% боюнча түшүнүктүү. Ушул дем соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүктөр четтелген балдарга кандай биз артыкчылыктар түзөбүз келишимдин алкагында? Билим берүү министрлиги бул жагынан программа же бирдеме пландаштырып атабы? Бул мектепте ошо тамак ашы, медициналык кароо, анан окуусу бекер. Мисалы, конкреттүү ушул макулдашууну алсак. Квота барбы ушул Ооба, балдарга? 20% квота аларга. 20% бул эме социально незащищенный балдарга. Жок, 20% жакшы окугандарга биякта бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга канча квотаны берип атасыңар? 20% бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга. Ал эми дагы макулдашууда 5% кошумча ал жана социалдык аярылуу катмардагы, анан окуудагы абдан жакшы жетишкендиктери бар балдарга дагы 5%. Ошондо 25% болот. 20 мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга. Демек, сиздин айткан маалыматыңыз боюнча жалан ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүктөр четтелген балдарга 20% берилет, туурабы? Анда корутунда башкача жазып турат. Сиз окудуңузбу? Ушундай эле жазылып турат. 125 бала, мисалы, факт түрүндө азыр мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бекер окуп атат. Бекер тамактанып атышат. Мен анда сизге окуйм. Кроме того, соглашением предусматривается право приема в школу детей, с ограниченными возможностями здоровья детей из социально незащищенных семей, а также детей с выдающимися достижениями в учебе для бесплатного обучения в пределах квоты не более 20%. Сиз жалан ушул категорияга 20% берилет деп айтып атасыз. Бул туура эмес маалымат го. Сиз так айтасызбы? Газпромдун өзүнө да сөз береличи, мына өздөрү деле түшүндүрүп койсунчу. Мүмкүн болсо. Чыңгыз Азаматович, Арзымат Алдаяров, Газпром Кыргызстан. Чыңгыз Азаматович, азыркы убакытта биздин мектепте ушул квота каралган. Бул квотанын негизинде 20% мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, андан тышкары жана социалдык абалы жаман болгон үй бүлөлөрдөн балдар да кошулуп атат. Андан тышкары биз өзүбүздүн мындай милдет, мындай социалдык программасынын негизинде дагы кошумча 5% жанакы олимпиададагыларга, анан международный олимпиадаларды уткан социал абалы жаман үй бүлөлөрдөн келген балдарга дагы льготный обучение кылып берген табыз. Түшүнүктүү. Урматтуу билим берүү министрлигинин кызматкерлери. Бизден анда мындай сураныч, бизден эмес, бул ата-энелер бизге кайрылышат. Инклюзивдүү билим берүү жагынан биз азыр өзүнчө кун коюп көңүл буруп атабыз. Жаңы мыйзамга деле сиздер жакшы билесиз. Урматтуу баяндамачы, сиз ушул комиссиянын мүчөсү. Биз максималдуу түрдө аларга шарттарды түзөйүн деп атабыз, мүмкүнчүлүктү түзөйүн деп атабыз. Бирок бул келишимдин алкагында так жазылган эмес. Сиздер анда өзүнчө бөлөк ушул мектеп менен чогуу программаны түзүп, мүмкүнчүлүктөрү четтелген балдарга өзүнчө квотаны түзгүлө. Макулбу? Рахмат. Башка суроолор жок, колдоп атабыз. Надежда Санташевна, эске алыңыз депутаттын айткан сөздөрүнү. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуу үчүн эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Атажанов Рыспек Исламовичке сөз берилет. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин корутундусу 2022 жылдын 2-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы жалпы билим берүү уюмунун ишмерүүлүгүнүн шарттары жөнүндө макулдашуу, ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Көпчүлүк фракциялардын депутаттык топторунун оң корутундусу болгондо Жогорку Кеңешке бир эле мезгилде 3 окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат. Рахмат, Жоңгузбек Исламович. Аппарат, кошумча таблону ачыңыздар. Кошумча каттоону. 85 депутат каттоодон өттү. Кворум бар. Урматтуу депутаттар, азыр аталган мыйзам долбоорун 3 окуудан коебуз. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 73, каршы жок, баары 73, катталды 85. Аталган мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбооруну экинчи окуудан коем. Добуш бериңиздер. Макул 75, каршы жок, баары 75, катталды 85. Аталган мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун үчүнчү окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 73, каршы жок, баары 73, катталды 85. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окуудан кабыл алынды. Аталган мыйзам долбоору 3 окуудан кабыл алынды. Келгендер бара берсеңиздер болот. Рахмат.